Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү менен тааныштырып, кайрадан Ак кеме YouTube каналында жаңылыктардан чыгарылышы амансыздарбы? Баткен облусунда катталган катуу шамал үйлөрдүн чатырларын учурду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кечээ 27 апрель күнү болжол менен саат 16:00 чамасында Баткен районунун Кыштут айылында 3 турак үй, 1 убактылуу жашоочу үй, времянка, 2 сарай жана 1 гараждын шиферин шамал учуруп кеткен. Жеринде Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси жана тиешелүү кызматтын өкүлдөрү жумуш алып барышууда. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын мүчөлөрү Анталия шаарында өтө турган Victoria Cup and Championship эл аралык мелдешине катышат. Бул тууралуу спорт департаменти кабарлады. Мелдеш 29 апрелде башталып, 4 майга чейин уланмакчы. Курама команданын тизмеси Айдай Нуриддинова, Айтолкун Медет кызы Таңчолпон Кыбалбекова, Кальмира Билимбекова, Гүлнур Таштанбекова, Жаркынай Нурлан кызы Гүлдана Батырбекова. Белгилей кетсе, курама команда улуттук машыктыруучулар Нурсултан Аскарбеков жана Билимбек Капарбековдун жетекчилиги алдында мелдешке катышышмакчы. Кыргыз-Кытай чегарасы 3 күнгө жабылат. Чегара 29 апрелден 1 майга чейин жабыла турганын УКМКнын чегара кызматы билдирет. Чегара Кытайда эмгек күнүн белгилөөгө байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда деп айтылат билдирүүдө. Белгилегендей, Тооругар жана Эркечтам бекеттеринин унаалар жана жарандар 2 майдан тарта өтө башташмакчы. Баткен шаарында туризмди өнүктүрүүгө багытталган эл аралык форум өтүүдө. Иш-чарага Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова катышты. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, форумдун алкагында туристтик ITBA көргөзмөсү, Айгүл Тоо Баткен күрөчү көчмөндөрдүн тамак ашы аттуу фестивалдары, кол өнөрчүлөрдүн кыргыз килеми эл аралык жарманкеси өтүүдө. Өлкөнүн бардык аймактарынан келген уз чеберлер, кол өнөрчүлөр, ишкерлер өз колдорунан жаралган эмгектерин, продукцияларын көргөзмөгө коюшту. Өзгөчө Баткен килеми менен Баткен өрүгүнөн жасалган продукциялар көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Ал эми маданият өкүлдөрү улуттук ыр бийлер менен иш-чаранын көркүн ачышты. Иш-чара Фергана өрөөнүндөгү маданияттардын айкалышкан жайы болгон Баткен чергесин туризмдин борборуна айлантуу, Мадыген геопаркынын өнүгүшүн илгерилетип, ЮНЕСКОнун глобалдык геопарктар тармагына кошуу максатын көздөгөн. Жайкы туристтик мезгилдин башталышын утурлай уюштурулуп жаткан эл аралык иш-чара президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен туризм департаменти биргеликте эл аралык жана ата мекендик өнөктөштөрдүн колдоосунда өткөрүлүүдө. Токтогул районунун 3 терек айыл өкмөтүнүн Кара суу участкасында чакан ГЭС куруу иштери башталды. Бул тууралуу райондук администрациядан билдиришти. Маалымдалгандай, учурда катлабаны казылып, бетондоо иштери жүрүп жатат. Долбоорду кайнама ГЭС ЧЧКсы ишке ашырат. Ал үчүн 2,795 гектар жер бөлүнгөн. Былтыркы жылы жолу жасалып, суунун жээгине чейинки курулуш иштери бүткөрүлгөн. Андан сырткары жогорку чыңалуудагы линиянын долбоору жасалып жатканы кабарланат. Кыргызстандыктар май айында 5 күн катары менен эс алышат. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Андай эс алуу 1 май эмгек күнү жана 5 майдан 9 майга чейин боло турганы белгиленди. Кызматкерлердин дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалдуу пайдалануу максатында министрлер кабинетинин атайын токтому кабыл алынган. Ага ылайык 5 күндүк иш жумасынын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардан, мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 5 майдан 9 майга чейин дем алыш күндөрү болот. Ал эми 8 майдагы иш күн 13 майга которулат. Белгилеп кетсе, Кыргызстанда 1 май эмгекчилердин күнү, 5 май Конституция күнү, 9 май жеңиш күнү белгиленмекчи. Эми эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалыматтар менен тааныштырабыз. 29 апрелде Чүй, Талас, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Ал эми башка аймактарда жаан-чачын болбойт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору маалымдайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +16, күндүз +30, Талас облусунда түнкүсүн +11, күндүз +26. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн +15, күндүз +31. Ысык Көл дубанында түнкүсүн +8, күндүз +20. Нарын облусунда түнкүсүн +6, күндүз +22. Ордого Лабыз Бишкек шаарында жаан-чачын көтөрбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +14, күндүз +26 градус ысык болушу күтүлөт. Бул эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат болду.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7